Assalamu alaikum кыргыз элим. Азыр баарыбыздын жүрөгүбүздө мамлекетти кантип өнүктүрөбүз деген ой турат. Эң биринчиден бул билим берүү системасын оңдошубуз керек. Мамлекет адамдар канчалык билимдүү, акылдуу болсо, мамлекет ошончолук күчтүү болот. Бирок аны биз биринчи жолдору болсо, кантип биз билим берүү системасын өнүктүрөбүз дегенде, биринчи билимдүү жаштарды, акылдуу жаштарды, таланттуу жаштарды кызмат орундарга, мамлекеттик кызмат орундарга коюш керек. Азыр болсо баягы жегиш депутаттардын, баягы байлардын балдары бүт мамлекеттик кызматты ээлеп алып, баягы тааныш жок жаштар жүрөт, билимдүү жаштар кызматка орношпой чет өлкөгө кайра кетип калып жатат. Ошондуктан биз мамлекетти өнүктүрөбүз десек, билимдүү, акылдуу жаштарды, таланттуу жаштарды мамлекеттик кызматтарга таанышы жок коюшубуз керек. Мисалы, менин балам Чехияда университетти бүткөн, авиация боюнча. Азыр аэропортко ишке орношо албай жүрөт. Мен урматтуу Садыр Жапаровичке кайрылам, ушу жардам берсеңиз. Менин таанышы жок. Аэропорт Чехиядан университетти авиация боюнча бүткөн. Аэропортто билесиң, журналисттер, юристтер иштеп жатат. Тааныш жок ушундай экен да. Иш жок, отурат азыр. Мына буга окшогон мисал толтура, мына жаштар жүрөт, акылдуу жаштар, Кыргызстан иштейм деген жаштар жүрөт. Анан кызматка койбосо айла жоктон чет өлкөгө кетип атат. Ошон үчүн биринчи орунда биз таланттуу, акылдуу, билимдүү жаштарды колдошубуз керек мамлекет тарабынан.